Токтогул атындагы №1 мектеп гимназиясынын башталгыч классынын мугалими Өмүракунова Элизанын 7 апрель элдик революция күнүнө карата класстык сааты. Тарых барактары. Апрель революциясы. 7 апрель революция күнү. 7 апрель төңкөрүлүшүнүн чыгуу себептери. Турмуш деңгээлинин төмөндөшү жана узакка созулушу, өлкөнүн калкынын экономикалык жана жашоо деңгээлинин олуттуу төмөн түшүп кетиши, мамлекеттеги мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот адилеттигинин бийлигинин бир адамдын колуна топтолушу, мамлекеттик башкарууда кыргыз коомчулдугуна тиешелүү болгон мамлекет бийлик мамилелериндеги региондук кландуулук, уурулук, трайбалистик белгилеринин күч алышы. 7 апрель окуясына 11 жыл болду. 2010-жылы ушул күнү эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыгып митингге чыгышкан. Анда элге ок чыгарылып, 80ден ашык киши набыт болгон. Ал эми 100дөн ашуун жаракат алган. Ошондон кийин Курманбек Бакиев үй-бүлөсү менен качып кеткен. Андан соң өлкөдө убактылуу өкмөт түзүлүп, стабилдүүлүк орнотула баштаган. Мындан ары Кыргызстанда адилеттүүлүк орноп, өлкөбүз өркүндөп өссүн. Ар дайым жерибизде тынччылык, аманчылык болсун.